Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 февралда ата мекенди коргоочулардын күнүндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын 20-22 аскери бөлүгүнүн Көк Таш чек ара заставасынын башчысы Мирбек Султанбек уулу жана чек ара жаңжалында каза болгон прапорщик Бекзатбек Юлдашевдин жесири Гүлайха Кодирова менен жолугушту. Мамлекет башчы чек арачы Мирбек Султанбек уулунун ден соолугун сурап, анын тезирээк сакайып кетишин каалады. Ошондой эле жоокерге Кыргызстандын мамлекеттик чек арасын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн терең ыраазычылыгын билдирди. Садыр Жапаров Мирбек Султанбек уулу аскердик милдетин абийирдүүлүк менен аткарып, эрдиктин жана баатырдыктын татыктуу үлгүсүн көрсөткөнүн белгилеп, чек ара кызматына жана башка тиешелүү мамлекеттик органдарга аскер кызматкерине туруктуу негизде колдоо көрсөтүүнү улантууну тапшырды. Мамлекет башчы Мирбек Султанбек уулун ата мекенди коргоочулар күнү менен куттуктап, ага Бишкек шаарынан батирдин ачкычын берди. Өлкө башчы Бекзатбек Юлдашевдин жесирине дагы бир жолу көңүл айтып, ага жана балдарына ден соолук каалады. Каза болгон прапорщиктин жесирине материалдык жардам көрсөтүлдү.